Бишкектин Ленин районунан депутат болуп келген Кубанычбек Конгантиев 10 мартта эле мандатын тапшырган. 30 ноябрда өткөн шайлоонун жыйынтыгы боюнча бошогон мандатты бул округтан 6259 добуш алып келген Чыңгыз Айдарбеков алышы керек болчу. Бирок 2 аптадан ашса дагы Чыңгыз Айдарбековго мандат бериле элек. Айдарбековго мандат берилбей жатканы коомчулукта талкууланып, Боршайкомдун дарегине сын пикирлер дагы айтылууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбалык Жумалиева медиа хабка Ички иштер министрлигинен Айдарбековдун соттуулугу жоктугу тууралуу маалымат күтүп жатышканын, министрлик кошумча текшерүү үчүн убакыт сурашканын билдирди. Кандидат катары каттап атканда судимостьтен текшергенбиз го. Ал сроктор 3 айга чейин жетет да. 3 айдан кийин бизде азыр эмелер бүттү. Кийинки кандидаттардын бардыгыныкын биз кайра судимостьтен текшеребиз. 3 айдын ичинде кайра деле башка ситуациялар болуп кетиши мүмкүн. Мурда күчүнө кире элек өкүм болсо күчүнө кирип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн 3 айга эле жетет да. 3 айдан кийинкиси кайра текшерилет. Айдарбековдуку азыр пока ошол кошумча дагы убакыт керек экен деп айтышты. Мен именно өзүм эме алган жокмун, орготдел ошентип айтышты. Мисалы, ал 3 ай ичинде дейсиз, 3 ай ичинде эмне болуп кетиши мүмкүн? Айдарбеков не только Айдарбеков, любой эле кишиники, мисалы үчүн, эгерде бирөөгө соттолуп аткан болсо деле ал кандидат катары катыша берет. Күчүнө кирген өкүм чыгып калса, эми соттончу любой мезгилде ошол мандаты кайта кайтарыла бериши мүмкүн да. Не только Айдарбеков, башка кандидаттарга, депутаттарга делечи. Анан ошон үчүн жанагы несудимый деген справка 3 айга гана эме болот да, иштейт да. 3 айдан кийин баарыныкы текшерилет. Түркмөнстанда эмне болгон иш экен ал? Мен аны толук билбейм, ошондой деп уктум да. Бир маселе болгон экен, мурда контрабанда дештиби, ошону такталган чекти кое турабыз дешти. Бул шайлоого мисалы талапкер болуп катталып атканда ошону деле текшергенсиздер да, анда жыйынтык кандай болду эле? Жок, анда маселе жок болчу. Анда ошол убакта маселе чыкпаса, азыр кайра эмнеге маселе чыгып атат деп? Эми дополнительно текшергенде чыгып калгандыр да. Кээ бирки маселелер, мисалы үчүн, дагы бир эме депутаттардын эмеси чыгып атат, ошол мурда бизге соттолгон эмес деп. Бизге мисалы үчүн эмеден, МВДдан соттолгон эмес деп бергенден кийин, жок, кайра текшергиле, ушул эмеден биз сомневаться этип атабыз дей албайбыз да. Бизге соттолугу жок деп берди, биз сразу каттай беребиз. Бул жерде саясий чечим жокпу? Жок, саясий чечим жок. Биз бул маселе боюнча Ички иштер министрлигине дагы кайрылдык. Анда бизге Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Султан Макилов бул тууралуу маалымат үчүнчү жактарга берилбей турганын билдирди. Ал арада соц тармактарда Чыңгыз Айдарбеков тууралуу атайын даярдалган видео тарап жатат. Дээрлик 5,5 мүнөттүк видеодо анын ишмердүүлүгүндөгү айрым иштер терс маанайда баяндалган. Видео алгач эле Түркмөнстандан куулган, виза менен соода кылган, контрабандага аралашкан, мүлкүн жашырган жана курулуш аферасына айыпталган деп башталат. Бул видеону ким чыгарганы так белгисиз, бирок айрым бийликке жакын блогерлер бөлүштү. Медиа хаб Айдарбековго байланышканыбызда ал өзү тууралуу тарап жаткан видеону ушак деп атап, ага карата расмий эч нерсе жоктугун билдирди. 49 жаштагы Чыңгыз Айдарбеков 1998-2008 жылдары Тышкы иштер министрлигинде атташе, катчы, бөлүм башчы болуп иштеген, Кыргызстандын Өзбекстандагы жана Түркмөнстандагы элчиликтеринде убактылуу ишенимдүү өкүл, кеңешчи болгон. Ал эми 2016 жылы Кыргызстандын Жапониядагы элчиси болуп дайындалган. 2018 жылы Тышкы иштер министри болуп дайындалып, 2021 жылдагы парламенттик шайлоодо Альянс партиясы менен депутат болгон. Ошондой эле эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы болуп шайланган. Ошол учурда Айдарбеков өзү жетектеген комитетте Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча келишим каралып жатканда депутаттарга алдын ала тиешелүү документтер берилбегенин айтып, долбоорго каршы добуш бергенин айткан. Сабатсыздыгы болду. Кагаздар туура эмес бизге беришти, мен кече билдирип койдум. Бул менден көз каранды эмес. Буну мен да деле айттым. Депутаттар бардыгы күбө болуп ушул жерде отуруп, алар көрүштү, кагаздар жок. Кагаздар эмнеге беришкен жок? Мен кече күнү ушул кагаздарды көрдүм. 3 депутатыбыз ушул кагаздарды карап. Мен азыр көп нерселерди жаралбайм. Буну анан кийин депутаттарга ар бирөөгө мен маалымат берем. Бирок тарыхый кагаздарга биз карасак, ушул чаша, ушул суу сактагыч бул Кыргызстандыкы.
бир да кагаз жок. Биз өткөрүп бергенбиз деп. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтып атам. Регламент негизинде алып бардым. Калганы депутаттардын чечими менен болду. Жоопкерчилик баарыбызда. Эгер маселе ушунда чыкса, анда макулдугу берген, каршылыкты көрсөткөн депутаттар ушул чечимге кол койсун. Бул окуядан кийин төрагалыктан кетип, атайын жана ыйгарым укуктуу элчи дипломатиялык рангынан ажыратылган. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Менин аты жөнүм Асель Шамилова. Кийинки көрүшкөнчө аман туруңуз.